Салам урматтуу YouTube көрүүчүлөр, бүгүн сиздер өзүңүздөрдүн акылыңыздарды текшерип көрө аласыздар. Бул табыштырмактар аркылуу детектив жөнүндө болмокчу. Анда эмесе бул видеолорду досторуңуздар менен бөлүшүп, комментарийде өз ойлоруңузду калтырып кетиңиздер. Биринчи, аял милицияларды чакырды жана үйүндө тоноо болгонун айтты. Кроваттын үстүндө бир кымбат баалуу картинаны алып кеткенин айтты жана башка эчтекеге тийбеди деп айтты. Милиция келгенге чейин бөлмөдөгү эч нерсеге тийбегенин айтты жана милиция маани берип бөлмөгө карап аялдын өзүн камакка алды. Эмне үчүн? Милиция кроваттын үстүнө көңүл бурду. Так болуп жыйылып турган болчу. Ууру картинаны алуу үчүн кроватты басуу керек эле. Үй ээсинин айтуусу боюнча, милициялар келгенге чейин эчтекеге тийген жокмун деп. Мындан чыгып, үй ээси өзү бул уурулукту уюштурган. Экинчи, түндөсү магазинде уурулук болуп өттү. Кароолчунун айтуусу боюнча артынан катуу сокку урулуп, эси ооду. Эртеси күнү турса, бардык товарларды уурдап кетиптир. Детектив кароолчудан сурады: "Сен кандай белгилерди эстеп калдың?" деп. Кароолчунун айтуусу боюнча, ал маскачан жана колунда татуировкасы бар болчу. Алга лист бергенде ушул балтанын сүрөтүн тартып берди. Детектив кароолчуга 4 күмөнсүрөгөн адамды көргөздү. Алардын бирөөсүн гана тандоого мүмкүнчүлүгү бар эле. Сиз өзүңүз карап байкаңыз, кимиси ууру болчу. Убакыт кетти. Эгер сиз көңүл буруп караган болсоңуз, 4-күн күмөнсүрөгөн адамда листтегидей белги бар болчу. Лайк басыңыз, эгер сиз туура жооп берген болсоңуз. 3-чү суроо. 4 адам тең капаздын ичинде. Алардын баарынын үстүнөн жабык. Биринин үстүнөн от менен. Ал эми экинчисинин үстүнөн болсо таш менен жабылган. Үчүнчүсүнүн үстүнөн болсо дайыма суу кайнап турат. Ал эми 4-сүндө болсо астынан да үстүнөн да күлүч менен жабылган. Ал күлүч 3-чү капаздагы адамда гана бар. Калган үчөөнүн асты ачык, бирок алар сууга түшүп кемеге чыкканга чейин алар чөмүлгөндү билишпейт. 4-чү адам болсо чөмүлгөндү билет. 4-чү адамдын күлүчү 3-чү адамда болот. Сиздерге көңүл буруп караңыздар. Кантип 4-өөнү тең куткарууга болот? Негизи бул суроонун жообу өтө оңой. Өзүңүздөр көрүп тургандай, 3-чү капаздагы адамдын суусу кайнап, эртеби кечпи түгөйт. Андан ары ал 4-чү капаздагы адамды күлүч менен ачат. Өзүбүз айткандай, күлүч ошондо болчу. Ал сууга чөмүлгөндү билет, түшүп барып кемеден баарын куткарып кетет. Жообу ушундай. Биздин 4-чү сурообуз. Детектив банкты уурдаган ууруну артынан кубалап барды. Ал бул жерде турган 3 эшиктин бирөөсүнө качып кирди. Детектив бирөөсүнү гана ачууга убактысы бар. Калганын ачып отурганча ууру алыска качып кетет. Эми сиздерге суроо. Кайсы бирине кирип кетти? Кантип тапса болот? Өзүңүздөр көрүп тургандай, кышта карда ар бир адамдын изи калат. Бул 3 эшиктин экөөсүндө сыртка чыгып кеткен из бар. Ал эми 3-сүндө ичкериге кирген. Из менен издөө ар бир детективдин башкы куралы. Ууру 3-эшикте.